Айтыңыз ачык эле, ким аны артында турган кишилер? Айтыңыз, эл билсин да, бул жерде жашыра турган эчтеке жок. Ким сени кыйнап тапшыртты? Кайсы фракциянын эмеси болчумун дейсиз? Эмгек фракциясынын лидери болчу. Эмгек? Эмгек бул кимдики эле? Салымбековдук, а? Анан ошолордун менен чогуу бардың беле депутат болуп? Ошолор кетирип атабы кыйнап сени? Кайра эле? Алар дагы болуп атат. Анан сиздин дагы кеңешчиңиз Кубандыков Жаныбек Абдувахабович чалып же камаласың же барып тапшыр дешти. Барбай тапшырбай койдум. Таң атканчы саат 5ке чейин кармашты. Саат 5те аялыма чалыштыр. Келинчегим 9-айда сохранениеде болчу. Ал звонок туккандан кийин суусу кетип калып больницага кетиптир. Анан мага айтты, аялың больницада же кызыңды танда же мандатыңды танда деди. Айла жок, мандатын тапшырып бердим. Бул иш тигил прокуратура кайра карай турган иш экен. Ал ошол менин кеңешчим деген, ал кеңешчим эмес де, тигил 21-жылдары мен келгенде бир 20дай кишиге бул баягы билесиңерби, коомдук башталыштарда деп бир удостоверение берилет эле. Ошентип бир бердим эле дагы кайра 1 жылдан кийин алып койгом анын баарын. Анан ошондон бери эле кеңешчиңешти. Ал камалып жакында эле чыкты, билесиңер, Жакында чыкты. Жакында чыгып, үй камагында жүрөт, 1-2 иштери бар экен, ошону бүтүрмөйүн, бүтүрбөсөң кайра камаласың деген неме менен, талап менен прокуратура чыкырга камаган аны. Прокуратурадан мага жооп келген, биз сиздин ишиңизди карай албайбыз деп. Эмнеге карай албайсыңар? Кошумча арыз алабыз. Бишкек шаардык кетирип аткан болсо. Бишкек шаардык прокуратурасы карады болуш керек. Биз маалымат жок экен менде. Кошумча арыз алып туруп, кошумча текшеребиз дагы.